Кыргыз тил сабагы 3-В класс. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым? Маанайларыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Силер жогоруда Смайликке окшоп, өзүңөрдүн көңүлүңөрдү көтөрүп, бир жылмайып алгылачы. Бүгүнкү сабакта айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр менен таанышасыңар. Балдар, биз сөздөрдү айтабыз жана угабыз. Ал эми ошол сөздөрдү жазабыз жана көзүбүз менен көрөбүз. Эми ошол сөздөр дагы айтылышы, жазылышы бирдей болбогон сөздөр дагы бар экен. Эгерде Б тыбышы эки үндүнүн ортосунда келсе, В тыбышы болуп айтылат жана угулат, бирок Б болуп жазылат. Мисалы, ова, оба, ава, аба, овон, обон. Эми ушул жерде карайбыз, балдар. Туура сөз кайсы сөз деп ойлойсуңар? В менен жазылган туурабы же Б менен жазылган туурабы? Ооба, балдар. Б менен жазылган сөздөр туура болот экен. Ал эми ошол сөздөрдү айтканыбызда Б тыбышы В тыбышы менен алмашып калат экен. Экинчи, эгерде Н тыбышы менен аяктаган сөздөргө К, Г, Б, М тыбыштары менен башталган мүчөлөр уланса, ың болуп айтылат жана угулат, бирок Н тамгасы менен жазылат. Мисалы, нан, намбы, нанбы, түн, түнкү, түнкү. Эми ушул мисалдарды карагыла сөздөрдүн. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар, балдар? Туура сөз нанбы, Н менен жазылган сөз туура экен. Кийинкисинде түнкү, Н менен жазылган сөз туура болот экен. Ал эми үчүнчүсүндө, эгерде Ч тыбышы менен аяктаган сөздөргө С, Ч, Т тыбышы менен башталган мүчө уланса, Ш болуп айтылат жана угулат, бирок Ч тамгасы менен жазылат. Мисалы, кач, качты, качты, уч, учту, учту. Эми бул мисалдарды карайбыз. Кайсы сөз туура деп ойлойсуңар? Ш менен жазылган сөз туурабы же Ч менен жазылган сөз туурабы? Кана өзүңөр айырмасын тапкылачы. Келгиле эми текстке көңүл коюп, түшүнүп, угуп тургула, мен силерге окуп берем. Андан соң өз алдыңарча окуйсуңар. 3 көпөлөк. Кызыл, сары, ак 3 көпөлөк дайыма гүлдөн гүлгө конуп, күндү шаңдуу өткөрүшчү экен. Күндөрдүн биринде үчөө адатынча ойноп жүрүшкөндө, аба ырайы өзгөрүп, жамгыр төгүп кирет. Үчөө жаандан корголоо үчүн жакынкы жерде өсүп турган лилия гүлүнө учуп барышып, «Лилия, кучагыңды аччы, бизди жамгырдан корголой турчу, канатыбыз суу болуп жакшы уча албай калдык» деп суранышат. «Макул, ак көпөлөк мага окшош экен, ошону коргойм, а силер башка жай издегиле» дейт белки эки көпөлөккө. «Ай, сен курбуларымды сактабай турбайсыңбы? Сага коргологондон көрө буларга кошулуп суу болгонум артык» деп ак көпөлөк Лилиянын жанынан учуп кетип калды. Биринчи көнүгүү. Текстеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле. Үчүнчү көнүгүү. Бизди курчап турган нерселер жөнүндө сүйлөмдөрдү, тексттерди түзгүлө. Курт-кумурска, өсүмдүктөр, жаныбарлар деген сөздөр менен сүйлөм түзүп, дептериңерге көчүрүп жазгыла. Төртүнчү көнүгүү. Сүрөттөрдү жана сөздөрдү байланыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сөздөрдүн жазылышына көңүл буруп карап чыккыла дагы, оңдоп жазгыла. Тапшырма 5-чи көнүгүү. Жаңылмашты жатка айткыла, жаңылмаштын мазмунуна ылайык сүрөт тарткыла. Балдар, саламатта болгула.